экинчи ташты сип панели менен салдырайын деп чечтим. Кышында от жакпайт экенсиң, кышында жылуу жайында салкын болот экен, ошо расход аз болот экен. Экинчи ташка паровой койдурбайт экенсиң. Негизи колдон келсе башынан баштап эле ошо биринчи этаждан баштап эки этажды эле сип панели менен салса болот экен. Просто мен 2017-тен баштап салып баштагам. 2017 фундаментин куйгам, ошентип жылда 1 жыл стенасын бүтүрдүм. Да 1-2 жыл туруп калды, андан кийин смопойсун куюп плитасын бастым. Ошентип 2017-тен бери биринчи этажын бүтүргөм. Ал кезде мындай сип панель дегенде жакшы түшүнчү эмесмин. Анан сип панельди түшүндүм. Өзүмдүн байкем сип панель менен салдырды. Тиги аларча жакка салдырды байкем. Ошондо совет берди, сип панель менен салсаң кышында жылуу, жайында салкын болот, от жагып убара болбойт экенсиң, бир эле үй жылыткыч менен чыгып кетет экенсиң. Ушул жери жакшы экен. Менин атым Мерим. Кыздарым Сара, Самара. Ушу Адекске кайрылганбыз үй боюнча. Үйүбүздү салып бергенге макулдук алып, мына Кудай буйрса башташты. Адекс фирмасына чоң рахмат, байкеге чоң рахмат. Буйрса эми эртеңден башташат. Кийинки жумуштарын көрө баштайбыз эми. Бул 2 жылдан бери эле көрүп жүрөм YouTube'дан байкени. Кылган иштерин, үй салгандарын аябай жагат. Анан ошо байкени быйыл ошо эстеп барып атайын бардым мен өзүм. Барсам баарын түшүндүрүштү, сүйлөштүк. Ошо буюрса 1 айдан баштайбыз деди, 1 айдан жетпей эле уже башташты уже. Бул жылуу болот экен. Анан акча аз кетет экен буга. Анан бат бүтөт экен. Бул как бы вечный экен да. Чычкан да кирбейт экен, кумурска да кирбейт экен. Эрте бүткөн тамдардан экен да булчу. Ошонусун мен өзүм профессионал болуп калдым, уже 2 жылдан бери көрүп, кандай салып атышканын, кандай эметип атканын мен өзүм почти строитель болуп калдым окшойт. Ар бир видеосун көргөндө көп нерсесин көрүп билип койдум да. Ошон үчүн мен жүрөгүм ток болуп, Адекс фирмага бардым. Көп эле фирмаларга мына көрдүм, TikToктон, видеолордон көрдүм, бирок ошо жүрөгүмө жаккан Адекс фирма болду. Атайын ошо 14 августта барып турмун. Барып, өз жүрөгүмө барып, таанышып, эмне материалдар менен, жакшы материалдар менен салышат экен, качество. Качан болбосун, буюрса тиги даяр экен булар. Болду эми туугандар, аны эмне аласың, качественный чыкпай калат, кызыл кирпич менен тургузбайсыңбы деп туугандар, өзүң бир туугандарың эле чыгышат экен. Анан эми ар бир адам өзүнүн эмеси да, иши да. Көзүбүз жеткенден кийин, билгенден кийин анан өзүбүз салалы деп чечтик. Бул уже сип панель эметкене буюрса, кышка жетпей экинчи ташка жашайбыз буюрса. Кирип кетет экенбиз, экинчи ташка бүтүрүп. Биринчи таш эшик эле жабылат, терезелер жабылат, анан тиги экинчи ташка сразу кирип кетет экенбиз. Кирпич менен салдырсаң, башка неме менен салсаң, сыртын шыбаш керек, ичин шыбаш керек, кайра жылуулук берем деп сыртына чаптайсың, канча расход кетет. Ошонун баары жокко жакшы экен. Сип панель деген өтө жакшы нерсе экен, экономич нерсе экен. Если мурунтан түшүнгөндө мен анда биринчи, экинчи этаждан эле сип панель менен салдырып коймокмун. Архитектуралар келип кетишти баана 2 күн мурун. Текшерип, бүт баарын ченеп, келип кетишти. Анан көчөгүнү, инструменттерин таштап кетишти. Эртең эже буларды жүктөп келишет. Бүрсүүнү уже баштайбыз деди. Анан сыйлыкта мамиле кылышты, аябай ошонусу жакты мага. Туура мамиле, мисалы үчүн баланча күнү десе, ошончо күнү эле келип, сразу строго келип жасай башташат экен. Мага аябай жакты. Мен өзүм негизи нарындык, атбашылык болгону менен
өзүм чүйдө өсүп мындай честный болуп калгам да, немисте болупчу. Анан мен да өзүмө ушундай ушул мамилеси аябай жакты. Калп айткан кишини жактырбайм өзүм башынан элечи. Анан өзүм да калп айтпайм, ошонусу жакты мага. Биз дагы ошого мамиле кылып, ушундай кылабыз деп ойлойм да. Анан азыр ошо 2017-тен баштап өз колум менен салып келатам, фундаментин куюп, стенасын көтөрүп, плитасын жаап, ошо боюнча эле баягы акча жок болуп токтоп турган. Анан ойлонуп сураштырып көрсөм, ошо айтышты. Өзүм байкем айтты. Ошо өзүм бир тууган улуу байкем бар, ошол айтты, спаниель өтө жакшы нерсе болот. Мына спаниель. Спаниельди көрүңүздөр, өтө жакшы. Буюрса эртеңден башташат спаниелди. Биринчи этажды кирпич менен бүтүрдүк. Экинчи этажды спанель менен буюрса 1 айга чейин эле бүтүп коюшат экен, Кудай буюрса. Анан эми ушу күтүм мындай аябай жүрөгүбүз менен күтүп жатабыз, бүтүп калса экен депчи. Ушуну 2 жылдан бери суктанып күтүп жүргөн эмебиз болчу, мындай спанель менен койдуралы, салдыралы депчи. Буюрса ушул күн келип калыптыр. Буюрса эми бүткөндөн кийин дагы көрөбүз. Аябай суктанып, кыздарым аябай күтүп атышат да. Качан бүтөт, орусча сүйлөйт кыздарым. Когда закончится дом деп эле анан буюрса аябай жүрөгүбүз лакылдап күтүү сезимибиз аябай жакшы болуп атат. 2017-тен бери фундаментин, стенасын, снопойсун, плитасын эле 600 000 кетти да. Ал кез арзан кесинде бүткөн да, ал кез арзан кес болчу. Анан ошо 600 000 кетти ушугачы. Фундаментин, стенасы, снопойс, плитага элечи. Ал кез арзан болчу мына. Анан азыр ушу спаниелди угуп түшүнүп калдым, Кудай буюрса мындан кийин там сала турган болсо мен только спаниель менен салдырам да. Деле мындай кирпич башка нерсеге жолобойм. Эң жакшы сапаты жакшы, эң жакшы нерсе экен ушуга спаниелге салдырганга аракет кылгыла, Адекс компаниясына кайрылгыла, Калы Сордо конушунда турам. Өзүм ушу магазин иштейм, кышында көмүр сатам. Атым Атабек, өзүм 83 болом. Өзүм болсо 83-төрдүн чемпиону болуп жүрөм. Кыргызстан боюнча 83-төрдүн эң ынтымак биринчи таласта өткөн. Таластан 80 килограммда чемпион болгом. Оштон 2 болдум быйыл. Өзүм 83 болом, ошо 83-төрдүн баары тааныйт мени. Нарын областы Жумгалы районунан болом. Көгөй айылынан болом, өзүм Жумакка Абдуров Атабек. От жакпайсың, көмүр менен канча? Көмүр аласың, паровойуң эле аз. Бир паровой койдурсаң элеңчи, 200-300 миң сомго чыгып кетет. Паровой менен ишиң жок. Спаниель койду, спаниель менен салдырасың, паровой менен ишиң жок.